comes the money. Here we go. Money talk. Одо Акчанын айланасында деген аталыштагы подкаст. Аты айтып тургандай эле, бул подкаст дал ушул акчанын тегерегинде сөз болмокчу. Акча деген эмне? Ага биздин мамилебиз кандай? Алынын адамга тийгизген таасири кандай? Жана башка ушул акчага байланышкан бир катар суроолор, стереотиптер, түшүнүктөр, ушуларды дал ушул түрмөктүн алкагында чечмелегенге аракет кылабыз. Аны мен экономикалык журналист, Капитал медиа компаниясынын баш редактору Назгүл Коңурбаева жана Кыргызстандагы белгилүү ишкер Кыргыз концепт компаниясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Эмил Үмөталиев алып барат. Here comes the money. Here we go. Money talk. Ал кезде бизде акчаны жек көргөнгө үйрөтүлгөнбүз. Акча душман болуп чыккан да. Акыркы жылдары ушу эгемендүүлүк алгандан бери рынок экономикасы, маркет экономиясы отурукталышып келаткан мезгилде кээ бирөөлөр кайра ошо акчага сыйыныш керек, аны түш көрүш керек. Канчалык көп акчаны түш көрсөң, ошончо көбүрөөк акчага ээ болосуң деп, экинчи кайра радикалдуу тарабына ээрчитип атышат да. Мен сиздей эле Акчаны чакыруу боюнча аффирмациялар дагы бар да. Ооба. Мен ошо сиздей эле жек көргөндө, акчаны жек көргөн, акчаны душман көргөндү, акчадан уялганды дагы жактырбай калдым. Макул эмесмин. Бирок акчага сыйынуу бу дагы коркунучтуу, керексиз нерсе адам үчүн. Мен презентацияларда жаштар менен сүйлөшкөндө ысык сууктун ортосун сурасам, баары тең ошо сезим менен сүйлөшөт дагы, сезимин талашпаса дагы сезимин таңуулашат. Билимдүү өлкөлөрдө балдар градусту айтышат. Баланча градус Цельсий боюнча же Фаренгейт боюнча ысык кофе же мустак муздак же болбосо жеңили дагы, оору дагы, кыскасы да, узуну да баары тең акча менен өлчөнөт. Ошон үчүн ар бир нерсенин ортосунда акча бул орток өлчөм. Керек болсо жылмаюу дагы акча менен өлчөнөт. Совет доорындагылардын эсинде бар, спецполиклиника деген нерсе бар эле. Ал жерде атайын кошумча төлөм бар эле. Ошол кошумча төлөмдү сылыктык үчүн деп койчу элдин арасында. Ошо жылмаюу сылыктык мамилеге номенклатура ашыкча акча төлөчү да. Бизге деле кимдир бирөө кызмат көрсөтүп атканда, кафеде болобу, ресторанда болобу, жакшы тейлөө үчүн же болбосо жакшы тейлөөнү күтүү үчүн чаевой деген бар да, мисалы түшүнүк. Айрым шаар тургундарына дагы ушул суроону салган элек. Акча деген эмне? Анда азыр ошону угуп, анан сөздү андан арулантсак. Деньги. Акча деген эгемендүүлүк. Анткени каалаган нерсеңди сатып аласың. Что такое деньги? Акча деген жакшы да. Акча деген нөл, эчтеке эмес. Бакыт акчада эмес. Бакыт бул неберелер. Внуках. Акча деген 21-кылымдын кыймылы дейм го. Акча болсо кыймылдайсың. Акча деген адамдардын бирине бири, коомдун бирине бири болгон отношениясы. Сен коомго болгондой эмгегиң акча менен бааланат. Азыр акчаң жок болсо эч жакка бара албайсың. Мен оюмча азыркы учурдагы акчанын мааниси бул жашоо. Деньги это средство. Акча бул максаттарга жетүү үчүн каражат. Акча бул байлык го деген. Мейли ден соолук туугандар зарыл дейли, бирок акча зарыл. Акыркы орунда эмес, ортодо. It helps people to Акча адамдын жашоосун жеңилдетет, бирок ал эң башкы нерсе эмес. not everything in life. Акчаң жок болсо сен адам эмессиң. Мен аябай көңүл буруп калдым. Ол жерде айтпадыбы жанагы биринчи кезекте ата энең туруш керек, анан досторуң, андан кийин акча деп, биз акчаны кандайдыр бир башка категориялар менен теңеп, ал андан жогорубу, төмөнбү деген нерсени дагы мындай салыштыруу бар да. Метрге сыйынбайбыз, жек көрбөйбүз, аны менен өлчөйбүз. Бул өлчөм экенине макул болушубуз керек дагы, сыйынганды дагы, жек көргөндү дагы унутуп, аны колдонгонго үйрөнүшүбүз керек. Акча менен эмнени өлчөп атабыз? Урдалган нерсе болсо, окей, аны жек көрүшүң керек. Же болбосо жок, ал жерде бирок акчаны эмес, ошол уурдоо фактысын жек көрүш керек болсо. Ооба.
ал уурдалган нерсе акча менен өлчөнөт да. Анан ага да биздин мамилебиз баардыгыбызга тегиз эмес да. Биздин коомчулукта момундай баалуулуктар бузулбадыбы? Ооба. Бузулбадыбы? Азыр биз коррупцияны жактырганыбыз бар, колдогонубуз бар, кээ бирөөбүз унчукпай коюп, бирок ичибизден аны актаганыбыз бар. Керек болсо сыртынан жек көргөнмүш болуп, бирок ичинен колдогондор, ошону колдонгондор бар. Ооба. Ошентип биз баягы элдик, улуттук намысыбыз жана улуттук баалуулуктарыбызды кайрадан ревизия кылышыбыз керек да. Жанагы киши да айтып атпайбы, мисалы үчүн бул коомдук адамдардын бири-бири менен болгон мамилеси, акча. Демек бул жерде ишенич капитал менен өлчөнөт. Сен тапкан капиталың бул сен чогулткан ишеним. Ооба. Бул мамиленин түбүндө ишенич туруш керек. Ишенич кантип топтолот? Менин түшүнүгүмдө ишенич башкалардын көйгөйүн түшүнүп, алардын муктаждыгына керектүү бир нерселерди жасасаң, продукт катары же тейлөө кызматы катары. Анан башкалар ошону өз ыктыяры менен сатып алса, алардын муктаждыктары чечилген сайын алар ага өз ыктыяры менен төлөп берсе, мына ошентип сенин башкалардын көйгөйүн түшүнгөн деңгээлиң, башкалардын муктаждыгын чечкен, аларга аракет жасаган кызматыңдын артынан анан ошол жасалган иштериңдин суммасы алардын төлөп берген акчасы менен өлчөнүп калат. Демек бул жерде ошону менен катар биздин күтүүлөр дагы реалдуу болмокко деп ойлойм. Себеби мисалы үчүн мен көп угуп калам. Ошол эле жаштардын арасында же болбосо башка ошол эле баягы советтик түшүнүктө катып калган улуу мундагы адамдар арасында деле азыр эмгек бааланбай калды деген нерсени көп угам да. Чыны менен мисалы үчүн сен баалангыдай башкалар баалап сатып алып, ага бир анын акысын төлөгүдөй эмгек жасап атасыңбы же жөн эле ошондой бир курулай ишенимиң менен жүрөсүңбү деген нерсеге да биздин бүгүнкү күндө жообубуз жок болуп атпайбы? Анысыз келгенсип, ошол эски доорго тарткан өздөрүнүн бүгүнкү көмүскө шарттарын коргой турган күчтөр кайра элди манипулдоп, баягы социалисттик идеялар менен же болбосо социалисттик идеянын радикалдуу, негативдүү идеологияларды кайрадан жаңдырып атпайбы? Бири-бирибиздин муктаждык көйгөйүбүздү түшүнүп, муктаждыгыбызга аракет кылуу жолундагы продукт тейлөө кызмат кылуунун баалуулугун, анан анын аркасынан өз ыктыяры менен төлөгөн акчаны эсептегендин ордуна биз кайра башаламан болуп атабыз да, ушул баалуулуктарды жана эрежелерди тескерилетип. Here comes the money. Here we go. Money talk. Саясий режимдин максатына жараша да. Мисалы, ошол эле советтик саясий режим үчүн адамдардын акчаны тааныбаганы пайдалуу болгон. Ошон үчүн акча жөнүндө тескери түшүнүктөр, ишкерчиликке байланышкан тескери түшүнүктөр баягы басым жасап таратылып келген. Бүгүнкү күндө деле ошол нерсе биздин коомдо, биздин саясий бийлик тарабынан уланып келет. Мисалы үчүн акча менен өлчөнбөйт, акча эң негизгиси эмес деп өздөрү ишендиришет, бирок ошол эле маалда өздөрү көбүрөөк акчаны ар кандай жолдор менен алганга, чогултканга абдан кызыктар. Алардын мүлкү дагы буга далил болуп атпайбы? Демек, биз ушул нерсени коом өзүбүз жакшы ажыратып таанып биле албай жаткандайбыз да. Ооба. Илим мындай деп түшүндүрөт. Эгерде жамаатта, коомчулукта чакан орто бизнестердин саны үстөмдүк болсо, 90%-га чейин болсо, экономиканын баардык ишканалардын 90%-на чейин ишканалардын саны чакан жана орто болсо, мына ошолор туруктуу жана ийгиликтүү өнүгөт деп. Жамааттын көпчүлүк эли эгемендүү ишкерлик кылганга жана акчаны иштеткенге жана акчанын маңызын таза жол менен иштеткен маңызын бири-бирине аткарган, бири-биринин көйгөйүн, бири-биринин муктаждыгын чечмелегенге, аткарганга аракетин жумшаган болсо, мына ошолор өнүгөт деген сөз да. Эгерде аз топ өзү гана байып, өзү гана акча кармап, өзү гана ишкана кармап, анан башкаларга акча тиги бу деп алдоо сөз менен аларды жөн эле багындырып, өзүнө гана иштетип, өзүнөн гана көз каранды кылып койсо, мына ошолор элди жакыргылат да, өздөрү байыйт, бирок ал өлкөлөр акыры барып туруп туруксуздукта болот. Алар баары бир өнүгө албай турган далилденген. Советтер Союзу деле мисалы. Түндүк Корея, Иран. Негизи эле акчаны таанытпоо бул бийлик үчүн, режимдер үчүн
эмнеге маанилүү, алар эмне үчүн ушуга кызыктар деген суроого келдик. Бул суроонун тегерегинде эмки түрмөктө сөз кылабыз. Менимче бул талкуунун кызыктуу бир бөлүгү болсо керек. Мындан ары уламыштар көп эле болушу мүмкүн. Сөз баштаганыңызга чоң рахмат. Бул подкаст Соорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Материалда камтылган пикирлер сөзсүз эле Соорос Кыргызстан фондунун көз карашын чагылдырбайт. Here comes the money. Here we go. Money talk.